Elhamdülillahi Rabbil alamin, ala kuvvetil muttaqin ve rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah hamdlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Bizim soranlarımız, soranıç şol ömürde hem kiçine söyden adaşısı boyunca oşonça nöme kılmasdan şol kaytadan oşol deputatlık mandatın almasından mizanın negizinde şol bir sozup işlep verişini talep kılabız. Şol men aytayın. Hurmatly prezident jana Sadır Nurkojoyevich, jana Hamchibek Tashiyev, bizdin toploluşubuzdan maksat Sadır Nurkojoyevich prezidentimizni mana şu kunga çeyin başkasını bilmeyim, biz yaşlar bir jol jamanda elekmiz. Taşiyevdin zamanı geldi, Taşiyev deputat boldu. Bardığı menen tartışıp biz sizin arkanızdan turganbız. Biroq aytpay dedik, ayta turgan kun keldi aka. Hamchibek Tashiyev, biz oşo Ömürbek Bakirovdin arkasından akırga çeyin turabız. Biz sizni dagı taşlagan emasmiz şaylao maalında. Sizden intervyuңuzu көргөнмүн. Eger menin mandatıma birөө kol тийгизсе, canını surayım degensiz. Oşonday biz dagı uşunça 20.000 Tömöйүн айыл өкмөтүнүн 20.000 шайлоочусу болсо, ошонун жаштары biz dagı sizin arkanızdan koldaganбыз. Realny kılın, bardığını hakikattın, realny kılıp bardığını çeçip verin. Biz Ömürbek Bakirovdin arkasından dakansa turabız. Bardığıga, bu boşa sotto karap atkan sottorga ham karılabız. Bardığı mizamның çeginde aktı ak, karаны kara dep, Allah'ın aldığında ham жооп бере турган kılıp çeçip versin. Biz oşonun bardığıga biz razыбыз. Закон бар, мыйзам бар дегенден кийин мына мыйзамды, законду өзүңүздөр жакшы билесиздер, башыңыздардан өткөн, өзүңүздөр уже сынчыл болуп калдыңыздар. Ушул өмүрдү колдоп бербесеңиздер, мына ушу бийликке дагы, буласка дагы элдин ишеничи кетет. Азыр мына YouTube'терден көрүп атабыз. Төлкө ушу депутаттын кабинети деген гана сөзгө өтүп калды. Мурда компромат жок болду, уже муну айтпай эле. Ошон үчүн ушу элге кызмат кылган баланы тууру мыйзам чегиде актап, тактап, ордуга иштетип, Урматтуу кожобуз Садыр Нуркожоевич, улуттук комитеттин башчысы Камшык Тышаевич, биз сиздердин коррупцияга каршы күрөшүп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымыңыздарды колдойбуз, кубаттайбыз. Биз Төмөйүн эли дыйканчылык менен, мал чарбасы менен эмгектенип, өз эмгегинин үзүрүн көрөт. Андан тышкары ашканны бул жагы баткен Кызылкия, Ноокат, Ошко чейин апарып берет. Эми биздин эң бир эле көйгөйлүү маселебиз суу маселеси. Бул Ömürbek Ибраимович Бакиров дыйкандын баласы болгон үчүн элдин талабын талашам деп, ушул суудун көйгөйүн айтам деп трибунада, парламентте. Ушу сиздер менен кичине пикир келишпестик болуп калды. Эми мусулманчылыкта бири-биринен капа болуп 3 күндөн ашканы арам дейт. Ушул эмелерди кемчиликтер кичине неме кылып, оңдоп, ушу биздин Төмөйүнүн кулуну Ömürbek Bakirovду эл үчүн иштеп беришине тоскоолдук кылбасаңыздар. Элдин Төмөйүн элинин суранычы. Sadır Nurkojoyevичке, УКМКнын начальниги Ташиев Камчыбек. Ушул биз Бакиров Ömürbектин тарапташтары бүгүн чыгып жума күнү сиздерден кайрылып отурабыз. Бул сотторго дагы адилеттүү чечишти карап коюш керек. Тууру мындай чечип, мисалы үчүн дыйкандын үй бүлөсүнөн көтөрүлгөн бала. Ошондон бир эске алып карап коюш керек да. Ошо бизге азыр жардамдаш көмөктөшүп аткан ушу Бакиров Ömürbek Мырзайымович. Ушу эл ошо депутатыбыздар аттан чыгып, ошону сот адилеттүү чечип беришти суранып кетебиз. Мыйзамды сыйлап келген элбиз, кетменчи дыйкан элбиз. Мыйзамды сыйласак, ошол мыйзамсыз болсо токтотуш керек. Уже адвокаттар, юристтер айтып жатышат, 3 күн ичинде дейби, канча күн ичинде гана каралыш керек экен, андан кийин бул нерсе каралбайт экен депчи. Мандат алгандан кийин кол тийбестик статуска кирип калат деп жатышат. Анан эми кол тийбестиги бар туруп эле кайрадан муну мыйзам бул кандай мыйзам десек болот? Онда биз закон жунгли деп койсок болот Кыргызстанда.
баш жагынан ушинтип неме кылынбай жатса, мыйзамды каралбай жатса, бийлик башындагылар ушинтип өзү конституцияны каралбаса, анан эреже сакталбаса, кимдин муштуму неме болсо ошол сого берсе, анда кандай закондо жашап атабыз биз? Ошо жагын караштырып берсе, эгер чындан эле мыйзамга тууру келген болсо, айтып койсун, мыйзамда ушундай деп биз түшүнөлүк. Анан мыйзамдан тышкаркы болсо, мына юристтер, билген юристтер айтып жатышат. Мен кече бир телефондон башынан акырына чейин карап чыктым. Юристтер билген, законду билген, окуган, ошонун канча өмүрүн кетирген адамдар, 7 жыл, 10 жылдап окуган адамдар ошондой деп жатышат бизге. Биз эми карапайым адам ошолордун айтканын айтып атабыз. Мыйзамды, конституцияны сактап берсе, эгер ошолор айткан сөз туура болгон болсо, тийбесин, мыйзам менен иш кылсын. Ошо биздин талабыбыз. Рахмат. Эгерде азыр мына кече депутаттардын баардыгы Өмүрбек Бакировдун ушул болуп жаткан немеси боюнча ар кимис өзүнүн ой пикирлерин айтышты. Биз эми азыр мына немебиз айтканда юрист эмеспиз. Ошолордун сөзүн угуп туруп ойлонуп өзүбүзчө бир мындай немени чыгарсак, эгер айтып атат, бир ай же 2 ай болуш керек эле деп атат. Ошол неме болгондо, шайлоо болгондо, ошонун ичинде 1 жыл өтүп кеткенден кийин бул мүмкүн эмес. Эгерде болуптур дейли, азыр ушул избирком өздөрү мандатты берип, мыйзам негизинде бардык нерсени ол адамдын эч кандай судимий немеси жок деп баарын тастап мандатты берген болсо, депутаттар айтып атат. Азыр эми бул сот туура эмес чыгарган болсо, бу жерде биз неден избиркомдон, сама собой соттон эл шек санап калабыз. Значит, шек саналып эле деп. Бул деген нерсе ондо Канчыбек Ташиев болобу, Садыр Нуркожоевич болобу, ондо избирком туура эмес иштеп, туура эмес кыргыз мамлекетине өзүнүн туура эмес жагын көрсөтүп койгон болот. Эгерде азыр ушул нерсени кайрадан арка кайтарып неме кылган болсо, бул 1 жыл өтүп кетти деп атат. Депутаттар айтты, мүмкүн эмес деп атат. 1 ай, 2 ай мөөнөтүнүн ичинде каралыш керек эле бул. Şol iğnemiz Bakir'de özün cayga koyup koysanızlar. Sizden şol tömen yer suran otar. 20 bin yıl daha başka yerlerde daha. Hurmatlı prezident, siz hurmatınız, sıyınız, taşıyıp durma sıyı жақсы. Bирок bizi balağızı korga bedinizler. Sizlerden öte kat suranağız. Şunca yer suran otar. Amin. Amin. Bizim memleketimiz başçılarına adiletlülükten Allah faydalasın. Eğer de adiletlülük olsa, o şeylerle tutup olur. Peygamberimiz nemelerge bak o gubernator kılıp saylavatkanda, mağdubda cebaldı yemen gücünü ötvatkanda ittakı zulüm. Zulümden öte etiyat bol ola. Feynehu leyse beynehu beynallah hicab. Allah minin zulüm, zalimdi, zulüm görgen adamdın ortasında hiç kanday perde yok degen. El başkargan adamlarga, bizden başçılarımız Allah'ın Kur'an'a amel kıla turgan adiletli başçılardan bolsun kalayız. Amin. Atanallahü ve hayır barakallahu lana ve lakum. Rahmatullah. Rahmat var o zaman.